балам, апам, атам, бир туугандарым азыр жанымды алып чыгып кетип калса, ошого даярмынмы мен? Өлүмдөн илгери өлүп көргүлө дейт. А бирок ошого жетпей туруп азыр жаныбыз чыгып кетсе эмне кылабыз? Алла Таала Кур'анда айтат, бир жакшылык кылсаңар дейт, бир жакшылык 10 эсе көбөйтөм дейт бир аятта. Эми 700 эсе, эсеби жок кылып көбөйтөм деген аяттар да бар. Эң эле аз алганда 10 эсе. Бир жакшылык кылсаң 10 эсе кайрып берем дейт. Эми карап көрсөк, бирөө үчүн эмес, өзүбүздүн түбөлүктүү жашообуз үчүн аянат экенбиз. Түбөлүктүү бир сапарга бара жатабыз. Түбөлүктүү жашоого бара жатабыз. Кичинекей төрөлгөн баладан баштап 80-90 чыккан ата-энелердин баарыбыз ошол түбөлүктүү сапарга бара жатабыз. Ошол сапарыңда бир жакшылыгың 10 эсе көбөйүп өзүңө кайтып келет. Ошол жашооңу кайрып берем десе дагы тырышат экенбиз да туугандар. Алла Таала бир жакшылыкты 10 эсе берем дейт. Алла Таала берип аткан жакшылыктан, караңыз, берип жаткан жакшылыктан 10 эсе, 10 жакшылыктын бирөөсүн Алла жолунда жумшай албайт экенбиз да. Кыйын болуп калыптыр. Эми айтылганда Алла жолунда деп айтабыз. А бирок чын ойлоп тактап көрсөңүз, өзүңүздүн гана жашооңуз үчүн жумшай албай жатабыз. Эмне үчүн? Себеби шайтан алейхи лаана ал акыретти, түбөлүктүү жашоону, түбөлүктүү сапарды унуттуруп койду. Капилетте жүрөбүз. Бирөө өтүптүр, жаназа экен десе, кудум эле өлүм ага келди, мага келбейт. Мен жашай берем деген нерсе жүрөккө кирип калган. Кудум эле мен түбөлүктүү жашап кетерим ушинтип ушул жумушум менен дегендей бир сезимди шайтан киргизип коюп жатат. Жок, ага келген өлүм, бир тууган агаңды алып кеткен жаналгыч бериште эртең сага да келет. Атаңды алып кеткен жаналгыч бериште сага да келет. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат, муту каблан тамуту дейт. Өлүмдөн илгери өлүп көргүлө дейт. Азыр жанымды алып чыгып кетип калса, ошого даярмынмы мен? Балам, апам, атам, бир туугандарым, жанагы бизнестерим баары калды, мен кетип жатам акыретке. Деп бир элестетип көрүңүзчү. Азыр жумадан кийин канчаларга сөз бердиңиз? Паланча жерде жолугабыз. Барып акча аламын, акча беремин, карызым төлөймүн, тамак жеймин, мындай кылам деп толтура программа менен келдик бул жака. А бирок ошого жетпей туруп азыр жаныбыз чыгып кетсе эмне кылабыз? Даярбыз ошого? Жашоо бүттү. Артыңда калган бир тууганың, бала чакаң, аялың, башка бир күн ыйлайт, 2 күн ыйлайт, 3-чү күнү баягы жашоого кирип кетет ал. Сен кабырыңа да барбайт. Бир сүйлөп коет, атабыз жакшы эле, же байкем жакшы эле, же бир тууганым жакшы эле деп. Бирок өзүңдүн гана амалың менен акыретке кетесиң, туугандар. Ошондуктан акыретти унутпай жашайлы, туугандарым. Түбөлүктүү жашоону унутпайлы. Бул дүйнө 70-80 жыл болду, бүтөт. Кыямат ошол болот өлгөн адам үчүн.